коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы ушул дем алыш күндөрү өткөргөн рейд учурунда бир нече мас айдоочуларды колго түшүрдү. Алкоголдук ичимдик ичип рульга отурган айдоочулар күн санап көбөйүүдө. Мындан улам мас айдоочуларга карата жаза жоопкерчиликти күчөтүү маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Мындан сырткары рейдтин алкагында авто бейбаштык кылган, түнү менен шаар тургундарына уйку бербеген гидроскутер сыяктуу мототехникаларга айыптар салынды. Мына ушул темалар тууралуу кененирээк алдыда айтып беребиз. Жайкы маалда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери түнкүсүн шаар көчөлөрүн күчөтүлгөн тартипте күзөтүүдө. Анткени ушул тапта мас болуп алып машина айдап, жол эрежелерин одоно бузуп, жарандардын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч келтирген учурлар көп болууда. Маселен, мына бул сиздер көрүп турган унаанын ээси спирт ичимдигин ичип рульга отурган. Жол коопсуздук кызматкерлери аны Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен токтотуп, алкоголдук ичимдик ичкен ичпегенин текшертип аныктоо үчүн Республикалык наркология борборуна алып келишкен. Бирок бул жерден айдоочу кезеги келгенче милиция кызматкерлеринен качып кетүүгө үлгүргөн. Я не убегал, просто испугался чуть-чуть, туда отошел. Водитель у нас сөйледі? Он даже не помню. Бирок ал изи суу электе кайра кармалып, наркология борборуна алынып келинди. Текшерүүнүн жыйынтыгында спирт ичимдигин ичкени аныкталып, анын негизинде тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Эми айдоочу соттун чечиминин негизинде айдоочулук укугунан ажыратылышы мүмкүн. Вы были за рулем? До этого, да, я был за рулем. Что, как вы не заметили? Да, я честно, да, быстро все произошло. Же сразу отсюда убежали, да? Куда убежали? Не, я просто вышел, мне плохо стало, честно. Мне порыгать. Куда поехали? Я вот туда вышел и рыгал. Здесь, на онкологии, куда уехали? Не, я никуда не ушел. Я вот так вышел, я просто рыгал. У меня рвота. Ну, потому что я никогда... Потом куда поехали? Я уже не помню потом. Сильно выпили, да? Братья. Сильно много выпили, да? Да. Ну не прям так много, но выпил, да. Сюда идите, Я вас уважаю, пожалуйста. Ну, сюда зачем вы мне подойдите, это будете говорить? посмотрите, все тесты отрицательные, две полоски. Ну, а почему я должен верить? А марихуана одна полоска. Почему я А все тесты отрицательные, а марихуана у вас положительная. Это американский, это не Ну, такие хорошо, тесты. вы так считаете, правильно? Это не я считаю. Не, вы так считаете. Это наука Ну, так считает. доказательств же нету. Можно же это, можно еще тесты сдавать. Давайте я завтра тоже буду. Кстати, переписываю тогда, пишу Я пил только воду. опьянение. Кыргызстанда 2024-жылдан бери тынчтык жөнүндө мыйзамы ишке кирген. Ага ылайык иш күндөрү түнкү саат 10дон тартып таңкы 7ге чейин, ал эми дем алыш күндөрү саат 10дон эртең мененки 9га чейин элдин тынчын алууга тыюу салынган. Эми мына ушул мыйзамды шаар көчөлөрүндө жүргөн көп санаган гидроскутер, ар кандай типтеги мотоциклдер бузууда. Бензин солярка менен жүргөн бул өңдүү мототехникалардын үнү ачуу келип, түнкүсүн жашоочуларга тынчтык бербей жатканын айтып арыздангандар көп. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы өткөргөн рейдтин алкагында мына ушул гидроскутер, мотоциклдин ээлери токтотулуп, айрымдарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлсө, кээ бир мыйзамды одоно бузган айдоочуларга айып пулдар салынды. Буга чейин шаар көчөлөрүндөгү электросамокат, мотоциклдерге бирдиктүү бир эреже киргизүү демилгеси көтөрүлгөн. Чынында бул жаатта транспорт каражаттарын мүмкүн болушунча эртерээк тартипке салбаса, электросамокат, мотоциклдер катышкан жол кырсыктары көбөйүүдө. Айрым учурларда ал адам өлүмү менен коштолуп жатат. Бишкек шаарында алдамчылык жана мыйзамсыз миграцияга көмөктөшкөн улуттук коопсуздук кызматынын Нурдагы кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматта айтылгандай, Шырбаков көчөсүндө жайгашкан тигүү цехи аныкталып, анда Түштүк Азия мамлекеттеринин биринен келген 20 чет элдик жарандын жашап жана иштеп жүргөндүгү белгилүү болгон. Алар Кыргызстандын аймагында тиешелүү уруксат кагаздары жок, эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүшкөн. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө имараттын ижарачысы өзүн улуттук коопсуздук органдарынын учурдагы кызматкери катары тааныштырган жаранга
эмгек мигранттарын мыйзамдаштырууга көмөк көрсөтүүгө жана компетенттүү органдар тарабынан мүмкүн болгон текшерүүлөрдөн жаап жашыруу үчүн олуттуу суммадагы акча каражатын өткөрүп берген. Аталган жарандын чындыгында УКМКга эч кандай тиешеси жок экендиги, мурдараак аталган органдан иштен бошотулгандыгы аныкталган. Ошого карабастан ал жабырлануучу тарап менен байланышты улантып, берген убадаларын аткарууну кечеңдетип, түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүнө ынандырып жүргөн. Ишкер менен жалган кызматкердин ортосунда акча каражаттарын жарым-жартылай кайтарып берүү фактылары катталып, аудио жана видео материалдар менен тастыкталган. Кийинчерээк аталган жалган кызматкер убадаларын толук аткарбай, баарлашуудан баш тарткан. 2-июль күнү шектүү Бишкек шаарынан кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мечке баягы акча бергендерим полный жазсын, мына башында 11 кишиге $400 Он күн мурун берген. 20 миңди мечке М-банктан которгонум. Баягы сүйлөшөөр мындай дегенибизге 20 миң которуп, 26 күнү котордум кечиндечи. Андан кийин 28 күнү мына жерде киребеште 200 миң наличка бердим. 28 күнү берип атам да. Жок. Андан кийин 30 күнү Ал жерде мисалы 187 миң которуп атам да. мындай болду. Аз мына дагы чалып билип берем. Сен аз акча берген күндө дагы мына элдер 1 ай күтөт экен визаларынчы. Бул жерде миграционный служба бар, ГРС бар, неме сон немеси бар. Министерство иностранных делден бар, Министерство экономикадан бар, квота берет да. Булар баардыгы ошол жер. Ошактын адамдар да булар аз деле отказ берген жок. Жасап беребиз деп атат да. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 миң сом. 624 миң сом ошондо бересиңиз да. Маны негизи өткөндө Просто сен ойлоп атам, бул эми жанагы мындай да, бул эми бүтүн балдарда бул ошончун кайра айтып атты. Карматпай тургула деп карматпаганда билет. Бир контордун балдары жок болсу да арасында жалаң менттер болсу да. Ана билет көчөгө чыкканда 4-5 гетем менен бала кошулупту. Начальник отделда бүдөлөптү. Анан булар берүүгө салып биздин адреске келди. Мен уже өйдөгө чиктептен резидентте жатам. Билет, кияка чалсам, мен бул рейсим башка болсо билет, деп азыр ким киришти, дагы билет тартып, руководство айтат экен билет, ушундайлар кышабайда жүрүшүп атат. Сокулук районунун Жаңы Пахта айыл аймагында көп көлөмдөгү кара куурайды жок кылуу иш-чарасы өттү. 2025 жылдын 1-июлунан тарта Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн Жаңы Жер айылдык милиция бөлүмүнүн өздүк курамы Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кара куурайды массалык түрдө жок кылуу аталышындагы ыкчам иш-аракеттеринин алкагында атайын рейдке чыгып, аймакта кара куурайды жок кылуу иш-чарасына активдүү катышты. Иш-чара 1-июлдан 7-сине чейин жүргүзүлүп, анын негизинде аймакта бир нече тонна кара куурайды жок кылууга мүмкүн болду. Биз район боюнча ушул жапай өскөн кара куурайларды жергиликтүү бийлик менен чогуу жеринде таап, аларды оруп жана өрттөө иштерин жүргүзүп атабыз. Азыркы учурда негизги биздин күрөш ушу жаш балдар арасында наркотикалык затты колдонбоо жана ошого бөгөт коюу эң негизги милдеттердин бириси. Бишкектин четиндеги Манас айылында спецификалык жыты бар. Салмагы 3 килограмм 123 грамм кара куурай затын алып бара жаткан жарандар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматта айтылгандай, өткөн ишемби күнү Манас айылынын Северная жана Ленин көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаанын ичинде белгисиз адамдар шектүү баштык менен жүрүшөт деп алардын артынан кетип бараткан милициянын капитаны Кудайбергенов билдирген. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, текшерүү учурунда Бишкек шаарынын тургундары Медетбеков Нурлан жана унаанын жүргүнчүсү Дүйшекеев Кадырахун аттуу жарандар унаанын арткы отургучунда кара пакетке оролгон. Спецификалык жыты бар, салмагы 3 килограмм 123 грамм кара куурай затын алып бара жатканы аныкталган. Азыркы учурда тергөө кармалган жарандар баңгизат чөптөрүн кандай максатта алып бара жатышканын жана маңзаттын көлөмүн, андан келген зыянды аныктоодо. Азыркы учурда эң көйгөйлүү бул жаш балдардын жана ошондой эле Кыргыз республикасынын жарандардын наркотикалык заттарды колдонуу. Ошол фактылар менен Сокул райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери алдын алуу иштерин жана ошондой эле ошол кылмышту болтурбоо негизинде бир нече аракеттер жасап атабыз. Айтсак, 28 июнь 2025 жылы Манас айылынан шектүү 2 жаран автомашинанын ичинде
наркотикалык зат алып жүрөт деген маалымат түшкөн. Маалымат түшкөнү менен ыкчам маалыматты текшерүү үчүн ошол 2 жаран кармалып, алардын машинасынын ичинен 3 килограмм 123 граммдык наркотикалык зат алынган. Алар тергөө өткөрүлүп, азыркы учурда камакта.